Ак Суу районуна караштуу Турдукожо Искаков атындагы жалпы орто билим берүү мектеби мугалими Алабердиева Махабат Тыныбековна. Тарбиялык саат. Тема: үй бүлөдөгү улуулардын милдети. 5-класстар үчүн. Сабактын максаты: улуулардын милдетин түшүнөсүңөр, текстти окуп, анын мазмунун түшүнө айта аласыңар, өз оюңарды эркин түшүндүрүп бересиңер. Ата-бабаларыбыздын алдыңкы көч кайда барса, кийинки көч ошол жакка барат. Аганы көрүп эне өсөт, эжени көрүп сиңди өсөт. Улуусын тарбияласаң, кичүүсү өзү тарбияланат деген макалдарды таамай айткан. Бул макалдардын негизинде үй бүлөдөгү улуулар кичүүлөргө өрнөктүү таалим-тарбия берүүсү шарт. Бул багытта улууларга кичүүлөрдүн ага эжелерине бир топ орчундуу милдеттер жүктөлөт. Ал милдет кичүү муундарды тарбиялоо. Өзүңдөн кичүү ини, карындаштарың сенин айткан сөзүңө көп ынанат, ишенет. Демек сенин берген адептик тарбияңдын аларга жогумдуу болушунда шек жок экен. Аларга кантип тарбия бересиң? Кантип адептүүлүккө үйрөтөсүң? Албетте, өзүңдүн үлгүлүү жүрүш-турушуң алар үчүн чоң тарбия. Сени көрүп дал өзүңдөй болууга, сага окшошо аракет жасайт, умтулат. Көрдүңбү? Сен дагы тарбиячысың, окуучусуң. Сен да иниңди, карындашыңды тарбиялап жатасың. Азыр талкуу үчүн бир текст берилет. Ошо текстти азыр талкуулайбыз. Катуу айтпай, уга турган кылып айт. Сайкал апанын 2 небереси бар эле. Жанара менен Динара. Жанара улуулук кылып, Динараны дайыма эле башкарып турчу экен. Үйдө болсо керели кечке теги бул ишке жумшай берген адаты бар эле. Динара жаңы эле үй шыпырып бүтсө, полду жуу дейт. Полду жаңы эле жууп бүтсө, чынын жуу дейт. Динара ага кат айтпай эле айтканын аткара берет. Бир күнү Динара тажадыбы же чарчадыбы, Жанараны укпай телевизор көрүп отуруп алат. Сайкал чоң энесине үйгө киргенде Жанара арызданат. Чоң эне кирейин. Динараңыз мени укпай жатат. Кыйкырсам да укпай, ушсам да тоотпой жатат. Муну эмне кылыш керек дейт. Туура кылат Динаркам. Сөзүңдү уксун десең, катуу айтпай, урушпай, уга турган кылып айт. Сени дейт Сайкал эне. Жанар Сайкал эненин бул сөзүнө түшүнбөй ойлонуп туруп калат. Эми балдар, силерге суроо. Силер түшүндүңөрбү? Сайкал эне эмне деди? Жанара синисине кандай мамиле жасаш керек эле? Өзүңдөн кичилерге кандай тарбия беришиң керек экен? Бул тексттен эмнени түшүнө алдың? Эми белгилүү адамдар тарбия жөнүндө эмнени айткан? Тарбиячы өзү тарбиялуу болууга тийиш деген Карл Маркс. Улуудан көргөнүн кичүүсү сөз жасайт. Келинди башынан, баланы жашынан деп тарбиялаш керек деген. Улууларда улуу кеп бар. Үйгө тапшырма. Агаңар, эжеңер, улуулар жөнүндө кыскача тил баян жазып келесиңер.